Assalamu alaikum Kırgız eli. Biz dagы öz позициябызды билдирип, öz оюбуз менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Менин тандоом Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жана көптөгөн мекендештеримдин тандоосу. Менин да тандоом Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жана ошондой эле. Эмне себептен Адахан Мадумаровдун талапкерлигин колдоп жатканыбызды ушул кайрылуубузда сиздерге кененирээк айтып беребиз. Менин тандоом Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Эң алгач Адахан агайдын өз позициясынан тайбаган принципиалдуу саясатчы экенин баштайт. Адахан Мадумаров өз өмүрүн билимге арнады десек болот. Жана ошол алган билимин өз мекенине, өлкөбүздүн өсүп өнүүсүнө жумшады. Билими боюнча тарыхчы жана юрист. Ошол эле кесиптин муктадиси болбостон, бир эле учурда журналистиканы да алып кете алган, сөзгө чечен, көп кырдуу инсан десек жаңылышпайбыз. Адахан Мадумаровдун таанышмандыгын, акылмандыгын бааладым. Ушунча көптү окуган жана көптү билген инсан. Бир гана саясатты эмес, тарыхты, маданиятты, искусствону, каада салтты, дин, дүйнөлүк саясат жана ошондой эле коомчулуктун көйгөйүн да мыкты билген инсан деп билем. Адахан ким? Адахан кандай адам? Адахан ким? Саясатчы, такшалган, өз напсисин аныс менен башкарган. Тандаганым мактай берсе болот үгүтүштер ичак эле башталган. Чындык үчүн башын сайган жакшы адам, кайда барса акыйкатты какшаган. Ушул киши ажылыкка татыктуу, акыл эси бийигирээк башкадан. Ал сүйлөсө тилинен да чаң чыгат, чындык менен жалгандарды камчылап. Ушул киши ажылыкка келсечи, ууруларды бир чекерен жанчымак. Чындык үчүн башын сайган жакшы адам. Көпчүлүк эл Адахан Мадумаровду эмне иш кылып коюп деп тарыхты карабай эле каралаганды жакшы көрүшөт экен. 2013-2015 жылдары түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болуп турган мезгилде Кыргызстанды бүт дүйнөгө тааныткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын демилген экен. Эгерде Кудай буйруп Адахан Кимсанбаевич Мадумаров президент болуп калса, чет мамлекеттер менен дипломатиялык келишимдер, сүйлөшүүлөр абдан мыкты деңгээлде өтөт. Мен ага ишенем. Ошол эле учурда чет жакка чыкса да биз уялуу менен эмес, сыймыктануу менен бул менин президентим, бул Кыргызстандын президенти деп айта алабыз. Мен ага ишенем. Адахан Кимсанбаевичтин эң негизги максатынын бири өлкөгө тартип орнотуу. Ошол идеясын ишке ашырат деп толук ишенем. Себеби Адахан Мадумаров айткандан кайтпаган чынчыл саясатчы, өлкөбүзгө мыйзамды так аткарган жана тартип керек. Агай 5 тилде эркин сүйлөй алат. Алар кыргызча, орусча, англисче, өзбекче, казакча. Жаш кезинде эле араб тилинен да сабаты жоюлган. Мен Адахан Мадумаровду колдогон себеби ал ыймандуу, инсаптуу, ыйман жолунда жүргөн адам. Ал эч качан алдабайт, бурдабайт, чындыкты сүйлөгөн адам. Жакшы иштерди кылган адам. Ошол адам алдабайт да, жебейт да. Ошон үчүн мен ошол Адахан Кимсанбаевди колдоймун. Адахан Кимсанбаевич тажрыйбасы мол саясий чөйрөдө өсүп жетилген инсан, президент болууга татыктуу. Биз ушундай сонун мүмкүнчүлүктү колубуздан чыгарбашыбыз керек деп эсептейм. Чет жактарда убактылуу иштеп, окуп жүргөн биздин миллиондогон мекендештерибиз бар. Ошол мекендештерибиздин мекенге болгон кусалыгын, сагынычын бирге тартып, алардан кабар алып, ошолордун көйгөйлөрүн угуп келген жалгыз саясатчы бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Адахан Мадумаров айтат дайыма: биздин байлыгыбыз кен байлыктар эмес, биздин эң кымбат баалуу байлыгыбыз бул эл дейт. Себеби канчалаган адамдар, жарандар, мекендештерибиз Кыргызстанды таштап жыл сайын кетип атышат. Ошол чет жакта убактылуу жүргөн
биздин мекендештерибизди кайра Кыргызстанга кайтарып келүү Адахан Мадумаровдун самаган көздөгөн нерсеси. Мен ишенем, эгер Адахан Мадумаровду сиздер дагы шайлап ал президент болуп калса, көптөгөн жарандарды жумуш орундары менен камсыздап, мамлекет тарабынан жардам берилип, көптөгөн биздин алыста жүргөн мекендештерибиз мекенге кайтып, менин оюмча өтө сонун болмок. Менин тандоом Адахан Кимсенбаевич Мадумаров. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим, кыргыз мамлекетинин жарандары. 2021-жылдын 10 январында өтүп турган президенттик шайлоодо мен кыргыз мамлекетинин жараны катары өз добушумду Адахан Кимсенбаевич Мадумаровго берүүгө чечтим. Мен ишенем, Адахан Кимсенбаевич Кыргызстанды азыркы кризистен алып чыгат деп. Ошон үчүн бүткүл кыргыз элине кайрылып кетет элем. Урматтуу кыргыз эли, 10 январда бүт баарыбыз бир добуштан Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун талапкерлигин колдоп, кыргыз мамлекетинин президенти катары шайлап алсак, кыргыз эли адашпайт деп ойлоймун. Баарыбызга ийгилик, аман болуңуздар. Эч качан сатылбаган, сатпаган, саясий соодалашууларды жүргүзбөгөн, эч кимге кошулбаган, мамлекеттин пайдасына жүздөгөн мыйзамдарды жазган, көптү окуган, көптү билген, төрт тарабы топ келген инсанды баалап, ажоолукка көтөрүп алалы, башкалардын курук убадаларына ишенбей, бир күндүк арам акчага алданбай, таза инсанды шайлап алалы. Ал инсан Адахан Кимсенбаевич Мадумаров. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен сиздерден суранып кетер элем. Мадумаровдай мыйзамды сыйлаган, мыйзамдуулукту талап кылган, мыйзамсыз эч жерди басып албаган, колу таза, коррупцияга малынбаган, жалгыз саясатчы жана бир принциптүү, өз позициясынан тайбаган, эли жерин сүйгөн, ыймандуу, жүрөгү таза Мадумаров Адаханды бир бийлик, бир муштум болуп, балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн жакында боло турган президенттик шайлоодо бир добуштан колдоп берүүңүздөрдү суранам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым сиздерге ыраазы болсун.